Күндөрү эки форматта өтүп атат. 35 жаштан жогоркулар арасында жана 35 жашка чейинки курактагылар арасында өтүп атат. Бул жерге жалпысынан 30 команда катышып, күч сынашууда биздин бул Акимдин кубогуна арналган беттеште облустук деңгээлде өтүп аткандыгынан ачык турнир болуп, Манас районунан 5 команда, Бакай Ата районунан 3 команда, Айтман Ата районунан 21 команда жана Талас шаарынан 1 команда катышып, беттештин кубогуна улантып атат. Азыркы куттуктоо сөздү каалоодо Айтман Ата районунун мамлекеттик администрация башчысы Сагынбаев Бектур Абдыразаковичтен. Ассаламу алейкум, урматтуу жаштар, урматтуу Талас өрөөнүнүн келечеги деп айтсам болот. Билесиңер, жаштар биздин келечегибиз деп. Ушул келечекке кам көрүү баардыгыбыздын милдетибиз деп эсептейбиз да. Анан спорт деген бул билесиңер дени сак улут. Демек дени сак улутту келечекти жарата турган бул биздин жаштарыбыз. Жаштарга канча шарт түзүп берсек, бул астык кылат да. Мына жакшы билесиңер, Талас жергеси илгертен спорт менен, ынтымак менен бардык жерди сутандырып келген аймак. Мына силерге шарт түзөйт деп бийлик органдары колдон келишинче иш жүргүзүп атабыз. Мына бул мини футболдун форматында турнир Кудай буйрса мына жылда өткөрүлүп келет. Эми мына борбордук стадионубуз билесиңер көп жылдан бери кароосуз туруп калган. Кудай буйрса 2 жылы ал стадионду да бүтүрүп, чоң футболдун дагы форматында турнирлерди уюштурабыз. Эң негизги максат ушу биздин балдарыбыз өзүнүн бош убактысын бекерге кетирбей, ушул спорт менен алектенсин деген аракет. Билесиңер, азыр мамлекет башчыбыздан баштап бардык жерде мына азыр жумуш бүткөн учур, талаачылык бүткөн, ошого кышында ушундай турнирлерди өткөрүп бул бардыгыбыздын келечекке болгон аракетибиз деп түшүнсөк болот да. Биздин мына бийлик менен колдон келген ишкерлерибиз биргеликте иш алып барып келип атабыз. Мына 2 жылдан бери биздин энелерибизден баштап мектеп окуучуларын, алдыңкы мектеп окуучуларын да куттуктоодо биздин райондун ишкерлер кеңеши өзүнүн чоң салымын кошуп келип атат да. Мына азыр байге угузулуу болуш керек баарыңыздарга, 35 жашка чейингилерге дагы мына демөөрчүбүз элдердин колдоосу менен 1 жылкы сайылып атат. Андан 35 жаштан жогоркуларга дагы байге 1 жылкы, ошондой эле кызыктыруучу пристер, кубоктор берилет. Менин кааларым ушул турнир травмасы жок өтсүн, ийгилик, ынтымак башка жерлерге дагы жүрсүн. Анда балдар бардыгыңарга ийгилик каалайм, ден соолугуңар чың болсун. Биз силер менен дайыма сыйынтанабыз. Ушуну эч качан эсиңерден чыгарбаңдар. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөр жана бүгүнкү кубоктун катышуучулары. Бүгүн бизде кубанарлык иш-чара болуп жатат да. Областыбыздын айылдарынын арасында биринчи жолу Чыңгыз Айтматов районунун акиминин кубогу болуп жатат. Бул иш-чарадан биз да сыртта турбастан өз салымыбызды кошоюн деп чечтик. Анткени жапатырмак гана биз өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салымыбызды кошо алабыз. Статистиканы алсак, дүйнө жүзүндө 270 миллиондон ашык адам футбол менен машыгат экен да. Бул эң кенен таралган жана эң кызыктуу оюн. Ошол эле убакта спорт бул командалык оюн. Команданын ар бир мүчөсүнүн ойногонуна жараша жыйынтык ошого жараша болот да. Ошол эле убакта
команда стратегияны, тактиканы туура коюш керек. Ошонун негизинде гана ийгилик жаратып, өзүнүн айылын, районун, өлкөсүнүн желегин желбиреткенге мүмкүнчүлүк алат. Анан жогоруда Көтөр Абдулжапарович айткандай, таластын кулуну болгондон кийин ар бир инсан колунан келген ишин кылат эмеспи? Биз мына аркы жылы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдыгында жоокүлүктөр арасында марафон кылдык. Дени сак жашоо өнүккөн өлкө деген ураанын астындачы кикбоксчулар, күрөшчүлөр, убакчылар бардыгын турнирлерге барганда бир колубуздан келген жардамыбызды берип, алардын бир ийгилик жаратуусуна бир түрткү себепкер бул казак, бул биз үчүн абдан сыймык да. Анан ошол эле убакта Акимович менен сүйлөшүп, быйыл билим берүү системасы 100 жылдык болду да. Ошол негизинде Манас районунда жалпы Чыңгыз Айтматов районунда Манас районунда бул буюрса менин оюмча быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүз омурчкастар жалпы республикалык тестирлөөдө бир жакшы жыйынтык берип, республикада дагы биздин Чыңгыз Айтматов районунун атын баса белгилей турган деңгээлге жеткизет деп ойлойм. Баарыңарга ийгилик. Буюрса турнирди жакшы ынтымакта, биримдикте өткүзүп алайлы да. Алып учат, алыс